Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, буюрса сиздер менен бүгүн таң аткандан сонун проект бир күн медиа личность менен. Мындай айтканда, бир күн бою эмне жумуш кылат, кандай иштерди кылат, ошол боюнча кеп маек кылабыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү продюсер, актер, режиссер жана тамашачы Азамат Исмаилов, Чебер Продакшн. Айтор, бүгүн кайсы кинону тартып атат, канча акча кетти? Айтор, кинодо биз 1 саатта көрүп койгон нерсени булар 1 айлап кантип тартат, ошол боюнча кеп курабыз. Ассаламу алейкум, Азамат аке. Кандайсыздар? Буюрса бүгүнкү күн сиз менен өтө турган болду. Жакшы, кош келипсиздер. Проект боюнча кыскача айтканда, бир күн сиз боюнча. Айтор, эмне жумуш, кандай жумуш кыласыз, кандай турдуңуз, кече кандай уктадыңыз, айтор, ошол боюнча кененирээк сүйлөшөбүз. И кино боюнча. Азыр кандай кино тартып атасыздар, канча бюджет кетти, айтор, ушулар боюнча кыскача, кыскача эмес, кененирээк маалымат айтабыз. Жарайт. Биз азыр мына түшкү сменаны баштадык. Түндө аябай кеч бүткөнбүз. Таң атканга чейин тартып атабыз. Анан азыр болсо атайын тоодогу сценалар бар. Бүгүн кандай сцена? Романтика же? Бүгүн романтика. Силерди ошо экшн сценаларга чакыралы десек, тилек каршы бүгүн бош экенсиңер. Эне бүгүн ошо романтика сценасына барып келдик. Буюрса анда машинада кененирээк маек куруп кетели. Жарайт. Азамат аке, негизи жана башында видеодо айткандай эле кече кеч бүттүк дедиңиз, сөмкөнү. Кече кандай сөмкө болду сизде кече? Кече ошо бул жалын деген тасма өзү куткаруучулар жөнүндө, өрт өчүрүү кызматы жөнүндө да. Өрт өчүрүү. Ошо өрт өчүрүү кызматында иштеген биздин жигиттер жөнүндө. Негизи эле баягы чет өлкөдө, Америкада мисалы үчүн Человек-паук же Бэтмен деген сыяктуу каармандары, геройлору болсо, биз болсо ушу биздин арабызда эл ичинде жүргөн, алар эми ойлоп табылган каармандар да. Биздин жашообузда эл ичинде жүргөн ушундай баатырлар бар, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, башка бирөөлөрдүн өмүрүн куткаруу боюнча иштеп жүргөн ушул кызматта. Баатырлар жөнүндө биз кино тарталы, ошолордун бир кесиби, жеке жашоосун элге чагылдырып берели деген максатта койгонбуз. Кинонун аты Жалын деп, жүрөгүндө жалыны бар адамдар, ошол өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, башка бирөөнүн өмүрүн куткаруу дегенде ошо эң биринчи эле жүрөктүн курчтугу, жан дүйнөнүн байлыгы керек экен да. Болбосо жүрөк курч болсо, болбосо мокок болсо, бирөөнүн өмүрү эмес, өзүңдүн өмүрүңө жакшы мындай коргоо кыла албайсың да. Ошо жүрөгүндө жалыны бар адамдар деп Жалын деп койгонбуз. Ошол от менен дагы байланыштуу, өрт өчүрүү кызматы менен дагы байланыштуу. Анын ичинде сүйүү темасы бар. Негизги адамзатка биз эми ар түрдүү темаларда кинолор тартып келатабыз. Анан көпчүлүк ошо сүйүү кызык экен, сүйүү деген жашка карабайт дегендей, улуулар дагы, жаштар дагы баардыгы эле ошо жүрөктө сүйүү болбосу керек экен деген сыяктуу. Ошо сүйүү темасын негизинде кылып, жашоону ошол кызматты, өрт өчүрүү кызматы жөнүндө иштеген бала жөнүндө кылып, кыз жөнүндө кылып, жакшы бир ой келген, ошону тартып атабыз. Анан ошол тасманын ичиндеги эң оор сценалар калган, башында жеңилдерин тартып, аяк жагын атайын оорлорун калтырганбыз. Өрттөр, жарылуулар, оор экен чындап тартыш. Кээде бир күндө бүтөс деген тарткан нерселер 2 күндө, 3 күндө тартылып бүтүп атат анан. Биз ойлогондой болбойт экен да. Өрт менен тартыш кыйын экен. Өрт менен болсо анда каскадерлор дагы күйгөн учурлар деле болгон болуш керек. Каскадерлор күйүп атат. Кээ бир трюктарды ошол биздин актерлор өзүлөрү аткарып атат. Өткөндө мисалы жарылуу машинада жарылуу болду, ошондо дагы каскадерлорду колдонбой ошо актерлор өзү аткарып иштеди. Ошондой учурларды ишке ашырыш кичине оор болуп атат. Өткөндө жарылууну бир күндө тартып чыгып кетебиз дегенбиз, бир түнү. Анан азыр жайында түн дагы кыска, бат эле таң атып кетет. Акыркы машина жардап турган убакыт келгенде таң атып кетти. Анан кой эртеси күнү кайра тартылды, анан кайра эртеси күнү кайра баштап тартып, эртеси күнү жагдык да. Ошондой учурлар болот. Анан көчө күнү болсо биз атайын ошо өрт өчүрүү кызматында иштегендер өрт болгон чыккан жерлерге барып өчүргөн 3 сценаны тартып, ошол аябай көп убакыт алды. Кечинде бизде Гагарин көчөсүндө
бар эмеспи, ошол мечит түбүндө бир чоң үй бар. Ошол үйдүн ичинен коросунан тарттык түнгө чейин. Анан ошол менен бүгүн атайын кээде бир сутка иштеп тартып коюп аткан күндөр болот. Ошого байланыштуу оор сценалар болгондон кийин эртеси күнү түшкө чейин эс алуу беребиз командага. Анан бүгүн болсо кичине жеңилирээк сүйүү темасы деп ошо тоодогу сцена алган болчу. Буга чейин эле тартып бүтүрмөкпүз, бирок жаан жаап тура бергенден тарта албай калдык. Анан бүгүн кичине аба ырайы ачык болот дегенден баратабыз, бирок мына карасак күн бүркөлүп турат дагы деле. Анан байкайбыз го кандай болот. Анан башка каармандардын да убактысы бири-бирине дал келиш да оор. Баса ушу башка каармандар боюнча сиз башка каармандарды мен сиздин көп кинолоруңузда байкадым да, мындай көпчүлүгү определенный бир актерду алып келсе, сиздерде наоборот ноунеймди адамды популярдуу кылып чыгасыздар да боюнча. Ошондо сиз актер тандаганда эмнеге басым жасайсыз? Анын популярдуулугунабы же актерский мастерствосунабы же? Негизи жаман актер болбойт деп коет. Жаман роль болбойт деп коет. Жаман роль болбойт деп коет. Анан актерлор ошо персонажга жараша, каармандын мындай кандай десем, каармандын бир сүрөттөмөсү болот, кыялы өзүнүн тышкы келбети, ички дүйнөсү деген сыяктуучу. Ошого топ келгенге, ошого жарашыктуу актерлор тандаганга аракет кылабыз. Анан мисалы үчүн баягы күрөш киносун тартканда бизде спорт менен машыгып жүргөн актерлор азыраак салыштырмалуу. Өзгөчө күрөшүп жүргөндөрчү. Анан биз актерлорду алып туруп ошолорду спорт менен күрөш менен машыктырып туруп анан аларды ошо балбан чыгарабызбы же ошо күрөшүп жүргөн балбандарды алып туруп эле анан актер кылабызбы деген тандоо болду да. Анан биз актерлорду спортко берип, анан алар күрөштүн ыкмасына көнүп, кыймыл аракеттерин баары окшошкуча аябай көп убакытта болот экен да. Анан денесинин түзүлүшүнөн дагы күрөшкө барбаган эмескен айырмасы билинип калат да. Ошондо буйруса бул киноңуз жанагы Америкадагы сериалдагыдай эле Дэвид Айден сыяктуу эле болот экен да. Баягыдай чалып көбүнчө ошол жерде эме го барып именно ошол служба кантип иштегендерин көрсөтөт. Сиздики дагы ошондой сыяктуу же бир аз башкачараакпы? Бул Жалын деген кино форматы кичине башкачараак. Бул жана Дэвид Айден деп Америкадагы сериалга окшогон. Биз азыр өзүнчө сериал даярдап атабыз. Анан ошол сериалга кайрылып колдоо бергендерге кайрылганбыз. Алар жактырып сериал колдоо берет. Серия 9 сериядан турган Куткаруучу деген сериал даярдап атабыз. Ошол форматы жана 9-11 деген Американ сериалына окшош болот да ошол формат боюнча. Жалын прогресс болот экен да. Жалын болсо бул кино темасы ошого байланыштуу, бирок бул көбүнчө сүйүү жөнүндө да. Сүйүү линиясы жөнүндө. Белки Куткаруучу деген сериал болсо, ал таза эле ошол куткаруучулардын кесиби жөнүндө сериал болот да. Азаматбек, биз сиз менен канча убакыттан бери жүрөбүз? Бүгүн негизи канча минутталык съемка үчүн ушуну даярдап койдук? Мисалы үчүн өткөндө бир сценаны бир күн тарттык да. Бир сцена. Ал түн ичинде жанагындай өрттөп, ызы чуулуп талкалап тарткан сцена ошондой узакка сезилди. Анан бизден бияка атайын жаратылышка чыгып, бир жумадан бери тынбай жан жая берген да. Анан кичине күн ачылганын күтөлү десек, бүгүн эле мына жагын. Анан болбой эле келип көрөлү деп келип, бул ракурсту издейбиз, тиги ракурсту издейбиз, жакпайт. Анан могу чокусунда бир токой жери бар болчу. Кооз мурда келип көрүп кеткенбиз да. Анан болбой эле ушул жерди тандап ушуга келип атабыз. Ошон үчүн. Бул жердеги съемка канча минутталык болот сиз? Аябай кыска эле болуш керек? 2 минут болсо керек. Ушу 2 минутталык съемка үчүн биз грубо говоря сиздер бир жумадан бери даярданып жүрөсүздөр. Ошондой да. Ар кандай кээде ошо локация издемей, реквизит издемей деген сыяктуу темалар бар. Ошолор көп убакыт алып коет. Айтор биз 1 минутта көрүп койгон нерсени сиздер күндөп тартатсыздар да? Мисалы үчүн биз кээде 1 минутта сценаны кээде 1 күн тарткан учурлар болот да. Ошол сценанын ордугуна жараша. Оор сценалар болсо ушундай узакка созулат.
өткөндө биз менен жүргөн ошо өртөчүлүк кызматындагы жигиттер айтып атпайбы, тиги силер менен киного тартылгыча биз барып өртөчүлүк келген жеңилирээк экен депчи. Ошондой дедик, эми ар бир кесиптин өзүнүн орчулугу бар. Ар бир кесип ар кимге ар кандай дегендей. Ушундай. Чындап эле алар биз үчүн өртөчүлүк оор болсо, алар үчүн киного жөн эле катышыш оор деп айтып атат. Анткени кайра дубль кылып атканда ары бери басып атып алар деле ошону айтып атышты. Анан өзүңүз кайсы жанрда кинолорду көп көрөсүз? Же кино көрөсүзбү? Кино көрөбүз негизи. Жакшы кино табыш азыр кыйын. Мурда жакшы болчу, бирок мурун Голливудда эле мындай жакшы мындайча айтканда бир руханий кинолор тартышчу да. Арасында бар болчу жакшы фильмдер. Акыркы 2010дон бери ошондой Голливудтан деле ошондой кино көрүлөт. Анткени көпчүлүгү коммерция болуп кетти. Анан мондай стриминговый площадкалар көбөйгөн сайын санга өсүп атат, бирок сапаты жок болуп атат. Анткени атаандаштыктын үстүндө мисалы үчүн Netflix'ке окшогон платформалар бар да. Ал платформалар кардарды өзүнө тартыш үчүн күндө жаңы контент чыгарыш керек да. Күндө жаңы контент чыгарыш оор. Ошондуктан булар сапатына эмес, анан булар санына басым жасап, анан ошон үчүн бат-баттан тартып, көп чалып атышат да. Азыр кино аябай көп дүйнө жүзүндө. Бирок сапаттуу кинолор аз да. Мисалы мурдагы кинолорду 10 жол, 15 жол, 20 жол көрсөң тажабайсың го. Ошондон улам биз деле баягы кино көрөбүз, бирок акыркы ошо 2010дон бери деле мындай жакшы кинолор чыгарат. Көбүнчө белгине жанагындай фантастик кинолор бар да. Аларды ошо визуальный эффекттер үчүн мындай көрөсүң, бирок сюжетин көрүп бирдеке алайын десең, ошондой нерселер жок да. Азыр ошондо өйдөгө чыгып, уже азыр съемканы көрөт экенбиз да, процесс. Азыр өйдөгө чыгып, ошо романтика темасында тартабыз. Ошол жаратылыш менен. Анан бул супер адамдан сурандык да. Сурансак негизи биз уруксат бербейбиз дейт. Анткени жаратылышка кирип эс алган адамдардын көпчүлүгү келет дагы эс алышат, анан булгап кетип калышат дейт. Таштандылар, таштап. Жана эле ушул тема боюнча сөз болуп келет да машинеде. Адам жан дүйнөсү, руханияты бай адамдар эч качан башка бирөөгө зыян келтиргиси келбейт. Жаратылышка зыян келтиргиси келбейт. Өзүнүн артынан жикенчтүү абалда калтыргысы келбейт. Ошон үчүн биз да сөз бердик, албетте бизге алып келген нерселердин баарын таптаза кылып алып кетип, тазалап, карап кетебиз. Сарсанал болуңуздар дейбиз. Анан ошо үстүнө чыгып, азыр ошо жаратылыштын койнуна эс алуу боюнча тартабыз. Биз да башкаларга сунуштайт элек, негизи ошо жаратылышка чыкканда таштан таштабай, таза кылып кетсеңиздер деп. Анан бул өстүн экен. Азыр эле бияктан Казакстандан келген меймандар жүрөт, алар да көрүп суктанып атат. Анан чет элден келген меймандар үчүн өлкө таза болсо, бул элдин маданияты жөнүндө кабар берет. Өлкө кийир болсо, мына өткөндө эле жаңылыктан көрүп калдым. Бизде мондай арыктар барбыз, бир чоң каналдар. Шаардын ичинде эле. Ичи таштандыга толуп кетиптир. Анан бул Бангладеш эмес, бул Индия эмес, бул Кыргызстандагы Бишкек борборундагы эле бир чоң канал деп көргөзүп коюптур. Чындап эле көрсөң мындай жүрөгүң ачат. Ошол себептен бул элдин маданияты, бул адамдардын жүрүм турумунда, тазалыкта эң биринчи орунда. Тазалык имандын жартысы дейт го, ошо. Таза болуш керек. Анан ошол айтайын дегеним, өткөндө эле бул жактан эс айтат, бирөөлөр тамеки чеккем же шашлык жасаганбы, токойго чыдап кетти дейт. Чөп азыр кургак болуп атпайбы? Кургак чөп батып өрттөнөт. Чоң жайыт жер өрттөнүп кетсе, бизде өчүрө турган башка чет өлкөлөрдө билтейген самолеттор же вертолеттор жок. Анан сууну тонналап чача турганчы. Ошол себептен бияка келип өчүрүш да кыйын болуп каткан. Жаан чачып эле өчүп калбаса. Ошон үчүн жаратылышка аяр мамиле кылалы деген чакырык кылат элек өзгөчө ошо эс алып жүргөндөргө. Сонун. Азыр эми өйдөгө чыгайлы. Өйдөгө чыгабыз. Сиздин акыркы көргөн киноңуз? Акыркы кайсы кинону көрдүк? Акыркы ошо орустардын Огонь деген киносун көрдүк. Ошо Токойдогу өртөчүлүк кызматы жөнүндө жакшы тартылыптыр. Бүт эле Голливудтукун эле бир сыйра карап чыктык. Бизге бир теманы тандаганда ошол теманын үстүнөн изилдөө жүргүзөбүз да. Ошол сыяктуу темаларды алып көрүп, салыштырып, эмне менен өзгөчөлөнсөк болот, кандай айырма жасасак болот деген сыяктуу. Жакшы тартышыптыр аябай. Чоң бюджет менен. Негизи мындай фильмдер башка мамлекеттерде, чет өлкөлөрдө, Россияда мамлекеттин каржылоосу менен тартылат. Анткени бул идеология да.
Бул значит сиздер эгер ал жака мамлекет өзү салым кошкон болсо, анда биздин мисалы азыр жана башка актердон сураганда ролдон мондай моментти айтты да, что определенный жерлерди каскадерлор жок өзүбүз аткардык, анан машинанын ичиндеги сценаларды андай нерсе боло эле биз биринчи жолу кылдык деп айтты го. Машинанын ичинде айланып кеткен. Негизи биз муну 2017-жылы Перекупщик деген кино тартканда, Ооба. ошондо колдонгонбуз ошол ыкманыч. Ошондо биринчилерден болуп биз жасаганбыз студия. Бирок аны бэкстейдж тартпай калганга байланыштуу мындай сыртынан тарткан кадрлар жок. Бирок ошол YouTube'да бар. 2017-жылы тарткан Перекупщик кинонун ичинде машина айланып атканда тиги каскадерлор жок, өзүбүз отурганбыз ичинде. Толонуп бараткандачы. Ошондой схема механизм жасап. Негизи ушулар Мунусунда да ошондой жасадык, бирок башкача түрүн. башкача түрүнө. Бирок ушундай нерсе мисалы чет мамлекеттерде мамлекет тарабынан какой-то жардам катары определенно ушундай жерлерди кылып беришет экен го. Бизде ошондой нерсе жокпу? Негизи атайын павильондор салынып, ошо павильондордун ичинен тартылат да. Азыр эми технология өнүгүп, мындай сценаларды артына экран коюп килтеген. Анан ошондойлор менен тартып калышты алдапчы. Бирок биз эми жандуу тартып башкача кылалы аракет кылып атабыз. Анан быйыл кыргыз фильм негизи чоң павильонду ремонт кылып жасайбыз деп атышат, анан көрөбүз го. Буюрса. Ошол павильон салынса бир топ жеңил болот. Бизде павильон, мисалы үчүн биз бир эски имаратты алып, ичин жасап, полный ичин бүт баарын өрттөйбүз депчи, өртүп калабыз деп. Ичине аябай көп акча коротуп жасап, декорацияны бар жасагандан кийин биринчи сценаны тартып өрттөгөндө эле ичи түтүн болуп, ыш болуп кетти да. Аябай катуу өрттөн кара из чыгып, анан көп өрт кылганда бат эле толуп каткан ичи. Анан тартуу мүмкүн эмес болуп каткан. Ден соолукка деле соңуч группа маска менен отурсак деле болбойт. Анан көрүнбөй да калат экен ичечи. Анан ошонун баарын эми кайра павильон жасаш керек болот. Павильон жасап, павильондон тартыш керек болот өрттөгөн сцена. Анткени казактар дагы ошо өрт жөнүндө бир кино тартышыптыр биз менен чогуу. Алар бизден 2-3 күн эртерээк баштады. Тартышкандан кийин ошолордуку неме болуп калды. Павильон болчу, үстү ачык болчу да, өрттө өйдөгө чыгып кетип аткан. Анан биз павильон кылып эле мындай тарталдырып тартсак, көрсө потолок болсо, аяка от тийип турган кайра ылдый чөткөн. Анан эми декорация кайра жасаш керек болуп калды. Кайра эки эсе чыгым дегендей. Анан ушундай павильондор болсо бир топ жеңилдик болмок экен. Буюрса кыргыз фильм ушу павильондор жасса, анан Сонун. бир топ жеңилдик. Эң көп касса жыйнаган киноңуз? Азырынча разбой эле. Разбой, э? Өз эмесин расходун жаппай калган киноңузчу? Өзүнүн расходун жаппай калгандардан Кудайга шүгүр азырынча боло элек. Андай боло элек, э? Пайда көрбөсөк да, жок дегенде өзүн жапкан. Жана могул суроо, сиздин жаштарга бере турган кеңешиңиз. Азыр өзүңүз билгендей эле көп жаштар менен иштесеңиз керек. Выгорание деген бар. Бир кесиптен бир кесипке секирип кетишет. Дарак бир жерде көгөрөт деген сөз бар го кыргыздарда. Негизи дарак бир жерден көгөрөт деп коет, негизи бир ишти кыла берсе ошон. Негизи толтура майда чүйдө ишти мындай майдалап билгенден көрө бир иштин майын чыгара билген жакшы экен да. Бир өнөрдүн ээси болуп, бир багытта болгон жакшы экен, анткени канчалык көп ошол ишти кылсаң ошончолук көбүрөөк түшүнүп, ошончолук көбүрөөк тажрыйба топтойт экенсиң да. Анан бир иштен эки ишке секире берсең, же андан жок, же мындан жок, жана 2 тонн чөбүнөн эсеген эчки арам өлөт дегендей, ачкадан дегендей. Негизи эле кеңештердин түркүмү көп да, эң биринчи эле негизи ниетке байланыштуу болот экен баардык нерсе. Ислам динибизде дагы ошол Имам Аль-Бухаринин китебин дагы ачканда эң биринчи ниеттен башталат экен. Анан ошол негизи эле баардык нерседе биринчи ниеттен башташ керек, ниетти түзөш керек, жакшы ниет кылыш керек. Анан ошо ниеттерге жаша, анан артынан амалдар өзүнөн өзү кете берет экен. Амалды кылыш керек экен, ошого жараша. Анан жыйынтыгы болот да. Ниетке коомго пайда кылам, Кудайды ыраазы кылам деген ниет болсо, анан Аллах Таала ошонун мындай побочный эффект деп коет эмеспи, ошонун жыйынтыгы катары эгерде үстүнөн акча келсе жакшы. Акча келбей калса, бул тагдырга байланыштуу. Кудай Таала кээде берет, кээде алат, кээде ар кандай сыноолор менен сынайт да. Анан ошо разбойдо эң көп касса тапканда кийин эле ойлогом, кино тартып ушинтип эле толтура касса жарата берсе болот турбайбы депчи.
бирок ошо ниетке жараша биздин ниетибиз баягы кийинчерээк касса эмес, андай жакшы кино болсун деп жана касса кылайын десең толтура идея бар. Толтура кинолор бар, тартып ийсең болот. Жеңил желпи, оңой. Аларга спонсор да табыш оңой. А бирок биздин ниет ал болгон үчүн жакшы. Биз эми аракет кылып атабыз, жакшы сапаттуу, бир жакшы ой. Анан ошону менен бирге акча да түшсө дегенчи. Экөөдү бир камтып кеткенге. Такыр эле биз мындай акча кереги жок деген жокпуз да. Биз жакшы иш болуш керек, ошонун кесепети акча болуш керек дегендейчи. А кээ бирлер болсо баягы жакшы иш эмес, акча табыш керек деген. Акча тапкандын ар кандай түрү бар да. Туура түрү бар, туура эмес жолу бар, адал жолу бар, арам жолу бар дегенде, арам жол дайыма оңой болот. Бейишке жолдун бейиштин жолу тикенек менен төшөлгөн деген негизи жакшы иш кылыш, оңдоп куруш оор да. Бузуп талкалаш оңой дегендей. Анан адамдарды эмоциясы манипуляция кылыш деле ошондой жаман нерселер менен манипуляция кылып ар кандай касса кылса болот экен. Эми ошентсе да биз аракет кылып атабыз. Мындай баягы визуализация, сиз баягы режиссер болуп жазасыз го баардыгынчы. Азыр бул жерде сиз и продюсер, и режиссер, и оператор, универсал каст азыр, одним словом. Жок, негизи биякта эми ар бир өзүнүн департаменти бар. Мисалы үчүн операторский группа, оператор Чыңгыз деген жигит өзүнүн командасы бар. Художниктер бар, анын өзүнүн командасы бар. Гример, костюмер дегендер бүт баардын өзүнүн командалары менен бөлүнөт. Бирок баягы башкы жетекчи катары биз сонан мондай кылалы, мындай кылалы деп суранабыз. Анан оператор келип коюп көрүп, ал да өз ой пикирин айтат. Мисалы үчүн Азамат беке мондай кадр алсак жакшы болот деп ал баары бир адис профессионал оператор да. Анан баягы кеңешип иш кылабыз да. Бирибизге сунуштайбыз. Мен мындай кылайлы дейм, алар мындай кылайлы дейт, анан ортого келебиз. Продюсер болуш, режиссер болуш оңой экен. Жок, оор, кыйын. Ишти жүргүзүш бир тойло кыйын негизи. Анткени жоопкерчиликтүү иш да, аябай. Анан негизи эле ар ким өзүнүн ишин кылган жакшы. Бир тараптуучу. Продюсер только продюсерский кылып, режиссер только режиссер болуп деген сыяктуучу. Ушундай болсо жакшы да, жеңилирээк болот. Сиздики кайсыл жакка көбүрөөк эмнеңиз? Азыркы учурда ошо режиссерлук менен продюсерский экөөнү чогуу. Чогуу алып кетет да, профессионально. Кыйын да, бирок баары Баары кыйын. мындай бөлүш иштерди бөлүшүп койсо жеңил болот. Кезектеги каарманыбыз Султан мырза, бул жерде сиз алдыңкы основной ролдордун бирин ойнойт экенсиз. İçindeki şorlu. Артта bir kız var. Главный ролду койду. Негизи сизди биз кинолордон аябай көп көрөбүз. Анан бул жака кантип келип калдыңыз? Кандай чакырышты же өзүңүз тандадыңызбы же айтор актерлордо моундай сөз бар экен го? Бул роль мени тандады деген сыяктуу. Аны билбейм. Андай катуу айта албайм. Негизи ар бир эле кишинин, ар бир эле актердун мүмкүнчүлүгү бар. Киного тартылыш. Мени тандап калганын жыйынтыгы балким ушул образда көрүшкөнбү же буга чейин иштешкенбиз. Балким ошонун уландысы болуп жакшы жагынан өзүмдү көрсөткөнбү билбейм. Кыскасы азыр иштешип атабыз, өзүмө жагып атат, баары жакшы. Сценарий жактан дагы аябай сонун. Кино дагы өзгөчө деп деле айтсам болот, анткени буга чейин өрттөчүлүкчү кызматкерлер жөнүндө тартылган эмес да. Биринчи жолу тартылып атат. Менин оюмча жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойм. Жыйынтыгы жакшы болот, эмнеге сиз макул болдуңуз? Мисалы, кээде ролдордун, мисалы, кээ бирки адамдар макул болушат экен, кээ биркилердин принцибине туура келбей калат экен. Сиз роль тандаганда эмнеге басым жасайсыз? Же бул жерде эмнеге басым жасадыңыз? Же жанр жактуу, же главный роль болгон үчүн эле тандап койдуңузбу? Жок, кеп анда эмес. Эң башкысы мен үчүн ошол буга чейин айтып кеткендей эле бул ролго ар бир эле адам татыктуу да негизичи. Эгерде актер дал келип калса, ойноп кете берсе болот. Кудай жолунду ачып бериптир, башкы роль болгонго. Анан негизи өзүм да мындай оюм бар. Ошол кино тармагында из калтыргым келет да. Өзүм деле кийин картайып калганда, Кудай буйруса 80-70 жашка келип өзүмдү мындай киного тартылгам, бул жерде мындай болгон деп туруп же балдарың же неберелериң көрсө сонун көрүнүш. Ошондуктан кино ошонусу менен жагат. Эсте калтырган. Жалын тасмасында сизден эмне күтсөк болот?
Башка ролдордо өзгөчө ролдорду аткардыңыз. Бул жерде эмнени күтөсүз сизден? Жалын тасмасында билбейм, жакшы суроо экен. Эмнени күтсөк болот? Отту көбүрөөк көрөсүңөр го? Отту көп көрөсүңөр, сүйүүнү, кыйынчылыктарды өрт өчүрүүчү кызматкерлердин кандай жолдор менен өтөт, эмнени көрүшөт, ошолордун жеке жашоосун чагылдырылган да негизи тасмадачы. Тасма негизи мен үчүн буга чейин тартылган тасмалардан эң кыйын деп айтсам жаңылышпайм. Эң кыйын. Анткени каскадер жок болгону үчүнбү же? Ал деле болушу мүмкүн, физикалык жактан, психологиялык жактан, моралдык жактан оор болуп атат, бирок ошонусу менен дагы мага жагып атат. Ошондой. Больше опыт болуп атат. Больше опыт. Ал эми өзүңүздөр бул тасма боюнча прогноз кандай болуп жатат? Прогнозду мен айта албайм. Негизи билесиз да, кино кандай монтаждан зависит этет, ырдан элементарный, ырдан зависит этиши мүмкүн. Сценарий башкача да жазылып калса, кино жыйынтыгында башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан негизи эле эл сынап, эл бааласын. Буюрса, жакшы кино болот деп ойлойм, менин оюмча. Азыр жакын президенттин жаңы указы чыкты. Блогерлер жана актерлор налогдон бошотулсун деген боюнча. Уктуңузбу ошол боюнча? Сиздин көз карашыңыз кандай ошол боюнча? Ал жөнүндө уккам, бирок мен өзүмдү биринчиден блогер деп айта албайм. Биринчиден ошол го дейм. Өзүмдү блогер деп эсептеп алам. Актерлор, кино таймасы, кино сферасы вроде ушуларга дагы айтылды да. Налогдон бошотулсун, жеңилдетүү болсун деген сыяктуу. Эми ага так жооп бере албайм, эми убакыт көрсөтсүн. Билесиз да, бизде мыйзам өзгөрүп турат. Керек болгондо. Сиз могу кинолордо бир сиздин мындай бул кинодон эмес, негизи башка кинолордо же кайсы жанрга көбүрөөк басым жасаганыңыз келет? Мен ушул жанрда ойногум келет, же мен ушул ролду ойногум келет деген сыяктуу. Билбейм, ага да так жооп бере албайм. Негизи режиссерлордун көз карашына ылайыкташтырылат го дейм. Мени кандай көрсө ошол ролго ойноп бергенге бүт аракетимди жасайм. Баягы эме бар го, профессионалга айырмасы жок дегендей эле. Ошондой окшойт, билбейм. Бирок мен өзүмдү профессионал деп айта албайм. Өзүмдү профессионалдык актер деп да айта албайм, негизичи. Актер деп театрда, ошол спектакльде ойноп жүргөндөрдү, ошолорду профессиональный актер деп айтса болот. Жалын киносундагы эң кыйын моменти кайсы болду сиз үчүн? Аткарыш кыйын болгон же жатташ кыйын болгон жерлер? Негизи күн сайын эле кызыктуу, күн сайын эле салмактуу болуп атат. Бирок эң кыйын ошол өрт өчүрүүчү кызматкерлердин кийимдери экен да. Алардын негизи баллону менен, асты үстү кийим менен, балкасы менен, жана каскасы менен общий бир 50-60 килограмм чыгып калат экен да. Как самоочищение проходит? Это еще, мне кажется, начало тяжести. Анан кийин ошолор менен да адамдарды куткарыш керек, ысыкка, муздакка киресиң. Анан кинодо билесиз да, бир кадр менен болбойт, бир дубль менен болбойт. Анан көп дубль болгондо кадимкидей чарчап, буттарың тим эле калчылдап калат, кечинде эмечи кытышып калат. Бирок жакшы. Зато эстей калат. Кадимкидей өзүңүздүн жоон териңиз менен чувствовать этипсиз да алардын жумушун. Ооба. Сездик. Могу Айдай айым айтты, каскадерлор жок, көпчүлүк ролдорду өзүбүз аткарып атабыз депчи. Сиздерде деле ошондой болуп атабы? Ооба, каскадерлорду да боло элек да, өзүбүз аткарып атабыз баарын. Күйүп, кирип, чыгып. Күйгөн да сценаларым бар экен, аны деле өзүм аткарам го. Эми эл көрүш керек да, эл ишениш керек. Чын эле ошол күйөтүптүр деп мындай. Ошого даяр реалистичныйраак болуш керек да. Эми ушунча нерсеге даяр болуш үчүн сизде эмне мотивация бар? Мисалы, кээ бирки адам акча мотивация болушу мүмкүн. Жок, кээ акчада эмес. Буга чейин айтып кеткен деле. Кино тармагында өз изимде калтыргым келет. Тарыхта калган. Тарых деп айта албайм, бирок мындай тартылган депчи, мындай. Ошондой эле. Чоң рахмат. Сиздерге рахмат.
жанагы Netflix'терде өзүнчө определенный эмелер болот го. Чоң бир зданиялар болот го. Павильондар. Ошондой бизде вообще жок экен. Ошо кыргыз фильм ушундай салабызда болчу. Казакстанда бар? Казакстанда бар. Казакстан эми чоң мамлекетте бизге салыштырмалуу бай мамлекет. Аяқта көп контент. Бирок салыштырмалуу азыркы учурда Кыргызстан жылына 100 кино чыгарат. Ушундай кичинекей мамлекет 100 кино чыгарат деген адамга эквивалентте башка мамлекеттин эли менен салыштырганда биздики алдыда турат да. Мисалы үчүн Казакстан 20 миллион, алар деле жылына 100 кино чыгарат. Биз 7,5 миллион, биз деле жылына 100 кино чыгарабыз да. Анан ошондой дүйнөбүз менен салыштырганда биз на душу населения деп бөлгөн кезде Кыргызстан биртөлө алдыга чыгып кеткен да бул жагынан. Эми ал ошо Кудай буйрса сандан сапатка өтсөк жакшы. Сапатка өтүш үчүн албетте бюджет керек да. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн көбүрөөк бюджет акча салып туруп тартайын десең актабайт. Мисалы үчүн эмне үчүн өспөйт? Көп айта берет да, ушундай арзан киноду тарта берле деп комментарий жазган кыйын адамдар бар го. Бирок кино тартыш деген биринчиден оңой эмес, экинчиден аябай чоң акча талап калат. Мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн сенин техникаң дүйнөлүк деңгээлдеги стандарттарга ылайыктуу болуш керек. Локация, художка, ушул бүт бар реквизит дегендерчи. Элементарно мисалы үчүн биз бай адамды көргөзөйүн десеңчи, бизде окшошпойт да. Мисалы үчүн жок дегенде Rolls-Royce айдаш керек. Америкада, Россияда, Казакстанда Rolls-Royce жайнайт. Бизде Велико болсо керек. Алар бербейт мисалы үчүн Rolls-Royce'нчи. Анан чоң особняк, жакшы кымбат баалуу үй болуш керек, бир вилла болуш керек. Бизде виллалар көлдөн таппасаң башка жактан табыш кыйыныраак. Ошто үйлөр бар негизи. Болсо да бербейт аларчы. Анан эми ошондой деңгээлде тартыш үчүн техника да ошого жараша болуш керек. Мисалы үчүн Голливудта 100 машинаны талкалап сүзүп жардырып, бир локация, килтеген локацияны жардырып тарта берет. Бизде акчаң көп болсо 5 машина жетет дегендей да. Анан канчалык акча бюджет көп болсо ошончолук мүмкүнчүлүк кенейет. Кран колдоносуң, вертолет колдоносуң, машина жардайсың, үй өрттөйсүң, мисалы үчүн токой өрттөйсүң деген сыяктуу да. Токой өрттөбөйт эч ким. Эме ошол Огонь деген кинодо орус тарапында токой өрттөн тартып атат да. Килтеген павильондун ичине токой салып атышат алар. Өзлөрү. Токой салып, токойду декорация деп коет да. Биздикилер кээ бир көрүүчүлөр аны чындап эле токой өрттөп атат деп ойлойт да. Декорация салат. Декорация павильондун ичине бактарды салып, бактардын ичине мында газ коюп бериптир. Анан ошол газдан анан эме чыгып атат. От чыгып атат да, ал тынбай күйүп турат да. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөр менен тартат да. Бизде ошол жагынан келгенде ошон үчүн бизде мындай бюджетный фильмдер. Чоң акча корот, мисалы $1 миллион корот тартайын десең, корот кино тартайын десең, ал өтө эме кооптуу, рискованный да. Анткени кино актабай калса банкротсуң. Ошон үчүн бизде адамдар мындай болжол менен 100, мурда $50 миллион эле кино тартып атчы. Азыр 100, 200 болуп калды. 300 мисалы үчүн. Кээ бир кинолор бар. $1 миллион тартылган мисалы. Мына Бешене деген сыяктуу. Бирок алар ошо перспективасы Кыргызстан эмес толтура мамлекетке көрсөтүлөт деген перспективада ошо жакшы корот салышты да. Негизи чоң бюджеттер менен тартылса жакшы. Сапаттуу болот, жакшы да болот. Көркү да чыгат, анан чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүк. Бизде ошол Кыргызстан рыногу үчүн болгон үчүн эле. Кезде элибиздин саны көп болуп, кинотеатрлар көп болуп, бизде мисалы үчүн Кыргызстанда бир $5 миллион таба тургандай касса болот, жарата тургандай рынок болгондо, анда элдер $5 миллион тапсаң, бир жок дегенде $1 миллион корот кино тартышмак да. Бизде жалпы бюджет азыр Кыргызстанда $1 миллион таба турган кинолорго 200-300 корот, анткени риск бар. Кинонун баары эле $1 миллион таба бербейт. Тем более бардыгы эле барып көрө бербейт. Бирок бизде салыштырма сиз айткандай эле бир казактын блогери, актеру чыкпады эле. Мисалы кыргыздар кино чыкса, кыргыздын киносу чыкса кинотеатрга барып көрөт, чет мамлекеттин киносун киного эле көрүп коет депчи. Негизи эми элибизге рахмат. Эл көрүп барып кинотеатрга колдогон үчүн, просмотру көп болгон үчүн кинодо акча болуп атат да. Бул болсо эл көрбөсө кайдан. Ошондуктан эң биринчи көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Ошо силер бар, биз бар дегендей. Бирок кыргыз киносу өнүксүн. Өнүк келет. Азыр кино аябай кымбаттады. Мурда $50 миллион тартсаң, азыр $50 миллион кино тартыш кыйын да. Азыр $50 миллион жөн эле сөмүчтүн группанын эле акысы, айлыгы эле болуп калат. Тамак аш, жүрүм турум, тиги бул баарын кошкондо азыр 200-300 болуп калды. Азыр бизде кинонун башкы каармандарынын бири Айдай Айым жана
Бул киного сиз кантип келип калдыңыз? Кантип чакырышты? Азаматбек ошо биздин режиссерубуз өзү мени чакырган. Негизи бул спонтанно болуп калды, чын айтсам. 5 күн до съемок мени чакырышты бул тасмага. Негизи башка актриса тартылмак бул тасмада. Андан кийин билбейм, негедир мени тарткысы келди дейби. Жок, тамаша. Мен айтып келчүмүн, ушу мелодрама жанрына мен дагы тартылгым келет, ушундай серьезный роль. Анткени буга чейин мен комедияда эле тартылчумун. Анан бир эле образда калгым келбей, дагы ушундай башка образдарды жараткым келип айтып жүрчүмүн да. Андан кийин ошону эске алып мени чакырышты деп ойлойм да. Бул кинодо сиздин атыңыз кандай? Бегимай. Бегимай. Бул кинодо эмне бир жалын дегенби? Жалын. Жалын. Ал эмне боюнча экен? Негизи бул ошо өрттү кандай айзапам? Пожарныйлар жөнүндө тасма. Бул жакта сүйүү жөнүндө дагы, сүйүү темасы дагы бар. Негизи көп направление бар да бул тасмада. Жөн эле пожарный жөнүндө эмес, негизи жумушу кандай болот, алардын жумушу аябай оор болот экен. Биз дагы өз көзүбүз менен көрүп атпайбызбы? Негизи эле куткаруу бул аябай жоопкерчиликтүү иш экен да. Сиз ошону куткарасызбы? Жок, мен бул тасмада ушу пожарныйдын сүйгөнүн ойнойм. Анан Көрүштерин жигитиңер, бирок биз тесно связаны да, бул жөн эле сүй эмес деймби? Жөн эле сүй эмес бул. Бул жакта дагы ой, надо чыгыш керек. Көрүш керек. Мурун башталган эле нерсе да булчу. Значит, бул кинонун ичинде бир табышмак бар экен да. Ооба, аны эми тасманын акырында көрө аласыздар. Бул жакта дагы ушундай интригалар болсун деймби? Аябай сонун. Так, жалын тасмасынан сиздерден эмнени күтсөк болот? Экшн. Негизи эле биз тартып атканда көп жолу стресс алдык деймби? Негедир мындай безопасность жактан караганда бизге аябай оор болду. Биринчи жолу машинаны, настоящий машинаны ушинтип айлантты. Асфальттын үстүндө элестетки эле. Силер ошонун Атайын ушундай механизмди жаратып, биринчи жолу Кыргызстанда ошондой схемада тартылып атат да тасма. Ошо машинанын ичиндеги перевороттор мындай. Ичинде өзүңөр болдуңар? Мен болгом, без дублера, без каскадера дейм. Каскадер жок ошо. Жок. Негизи эле бул тасмада каскадерлор аз бизде. Биз баарын өзүбүз баарын аткарабыз да. Да, такие мы. Укмуш. Камера, мотор. Есть камера. Kaç? 1.38, 2. И можем. Начали. Да, кандай кыйынчылыктар болду эске калуучу моментте? Дагы да ушу пожар, түтүн биз азыр финалда тартабыз буюрса. Ал эң сложный сцена негизи анткени аябай чоң өрт болот. Бир чоң зданияны өрттөйбүз, чындап эле. Бул жөн эле мындай муляж эмес да, мынтип там самынды өрттөп койгон эмес, чындап эле зданияны өрттөйбүз. Бир дубль, ооба, актап, право на ошибку жок да. Ошого аябай азыр катуу даярдыктар жүрөт, команда ошого даярданып атышат да. Бүгүнкү тасмабыз? Бүгүнкү смена бул романтикалык смена. Атайын ушу Чуңкурчакка келдик. Тоолорго. Романтика это горы дейм. Кинодо ал жумуштан чыгып силерди бул жакка алып келет короче. Примерно. Примерно ошондой. Может, мен аны алып келем дейм. Азыркы 21-кылымда кыздар, азыр газ. Тура. Ал эми өзүңүздөрдө бул тасма боюнча прогноз кандай болуп жатат? Жакшы, буюрса хит болот дейм. Анткени бул жакта актерский состав аябай жакшы, негизи эле продакшн жакшы, команда күчтүү болуп атат. Анан бул тасма аябай узак тартылып атат да. Анан узак тартылганга жараша бул тасма дагы жакшы болуш керек. Узак дегенде канча убакыттан бери тартып атасыздар? Уже 1 ай болуп калды го, 1 ай болуп калды. 20 күн. 20 күн болуп калды. Бирок бул киного аябай чоң эле да нерсе, биздин Кыргызстан боюнча.
Бирок өзүңүз дагы аябай берилип атат окшойсуз. ооба биз жалын менен жашап атабыз. Аябай сонун. Так, өзүңүздө кандай кинолорду көрөсүз жана кайсы жанрда? Мага жагат комедия, бирок дагы да ошо драма жагы жанр мага аябай азыр кызык болуп атат. Анткени мен могу образда чыгып кетип атам да образдан. Мен өзүм бетим комедийный да, мультяжный. Анан монтип мимикам иштеп кетип атат да кадрлардачы. Анан Азамат байке, успокойся айдай. Так, бул жакта посерьезнее. Күлбө дейт да мага, мен жашоомдо күлө берем. Анан оор болуп атат, бирок мага жагып атат да мындай. Это как-то, не знаю, интрига дейбизби? Президенти жакында эле жарлыкка кол койду. Блогерлер жана кино тарткандар салыктан бошотулсун деген. Бул ошо закон азыркы учурда кол коюлган эмес, не? Кол коюлду деп. Уже? Кол коюлду. Жакшы болуптур дейбизби? Сиздин көз карашыңыз анан Негизи мындай мен ойлойм кино сферада, блогерство бизде блогерлерде аябай бай деп ойлошот да, мынтип укмуш акчаны лопата менен монтип табышат. Биз деген ошончо акчаны дагы мы же вкладываем в блог. Негизи эле мындай даже монтаж, видеосъемка ошонун баары акча да. Азыр эч нерсе бесплатно жок. Ар бир шагыңа төлөйсүң да. Анан кийин ошо отмена кылган нерсе мен колдойм. Рахматымды айтам, чындап, анткени мындай уже коркпой, в полном мере иштеп баштайсың. Ошо киноиндустрия мен ошо финанс жактарын жакшы билбейт экенмин, анткени мен ичинде иштебейм да. Мен актер катары эле мындай гонорарымды билем деймби? Анан кийин негизи жакшы болду. Билбейм, кандай көз караштар бар башкаларда, потому что мен хейтерди уктум. Көбү неге деген сөздөр да бар болот экен. $1,000,000 болот атса, неге алардын налог төлөбөйт деген. Ооба, ошону мен бир платформада Threads деген жактан көрдүм. Биздин эл негизи эле жакшы көрөт го ошондой нерселерди. Эми это в крови у нас, да, у кыргызов обсуждать. Так что любой адамдын эле жашоосу кызык боло берет. Меньше знаешь, крепче спишь дегендей. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Буюрса кинолордо көрөбүз. Да, буюрса. Буюрса эми бир эле мелодрама эмес, буюрса башка дагы жанрларга катышасыздар, э? Буюрса. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, игилик. Негизи мындайдан чыгып могу жакты караганда жакшы көрүнөт экен. Анан жана ыл жакты мындайдан карап атып беле. Ошол анан тетиги кызыл тарап экен. Азыр биринчи бизде жанакы 3 сана бар, э? 4 сана бар. Ошо саналарды берсеңер. Крылышки андан кийин кызды көргөнү, медпунктка барганда анан кайра келип эме үстүнө жапканда закат менен катмакпыз да. Бизге крылышки керек, плед керек. Жок, крылышки плед ошо режимге байланган эмес. Жок. Байланды тартып бересиз. Крылышки пледти эки ракурста албайлы, бияга көргөнгө, эки жак көргөнгөндө моякка жайсак например. Ылды эле түшөлү. Мисалы үчүн бир тарабы алды аркасынан алганда маяк көрүнсө да, алдынан алганда бул жак көрүнсө дегендечи. Жана майда эмес. Болду. Мисалы үчүн алдын тартсак бул жак көрүнөт, э? Артын тартсак бул жак көрүнөт дегендей да. Маякта эле кылалы, э? Азыр мисалы үчүн ракурс издеген айтып атабыз да. Эгерде эки актерду алдынан тарта турган болсок, эгерде бияк тарап отурса арт кызыл тарап жакшы көрүнөт. Артынан тарта турган болсок, бул тарап жакшы көрүнөт депчи. 3 местодан бирөөнү тандадык азыр, э? 3 положениядан бир эле жерден болбосо. Кээде алдап тарткан учурлар болуп, мисалы үчүн алдынан тартканда башка бир ракурстан тартасың, анан артына өткөндө кичине нары бери жылып туруп, анан артынан тартасың да, ошондо алдан артынан караганда бир жерде эле отургандай болот. Бирок пайдайы башка жер. Бирок башка жерде. Ушундай сыяктуу формалар. Кинодо ушундай ыкмалар болот да. Азамат байке, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күнүңүздү Алыстан бери келип келгениңизге. Биз да кино болуп кичине көп жакшы көңүл бура албадык. Сиз кечирим сурайбыз. Съемка учурунда ушундай болуп калды. Өткөндө да 2-3 адамдар келип, сусундук алып келиштир. Биз тартып аткан учурда жана өрт тартып аткан учурда келип калышты, анан көңүл бура албай калдык. Чалып кечирим сурап кой деген кечип болду ушундай. Буюрса сизде жакынкы арада сериал чыгат дедиңиз, буюрса. Сериалды баштайбыз да. Сериал бар, 911 бар го, американский сериал. Ошондой сериал башталат буюрса. Куткаруучу деген. Куткаруучу. Бул кинонун аты Жалын. Бул кинонун аты Жалын. Кинотеатрларда кайсы числоодо чыгат? Октябрда чыгабыз. Октябрда, э? Октябрда кинотеатрда октябрда чыгабыз. Октябрда чыгабыз. Көрүшкөнчө. Рахмат. Келгениңиздерге рахмат. Алыстан бери биз менен келдиңиздер.
Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз аягына чыкты. Азыркы учурда ценанын романтический моментин тартып атышат. Буюрса дальше дагы тартышат экен. Анан сиздерге айта турган нерсе кайрылуу. Эгер башка бир конокту көргүңүздөр келип аткан болсо, комментарийга белгилеп кетиңиздер жана өзүңүздөрдүн активдерди көрсөтүп туруңуздар. Сөзсүз түрдө жакын арада жаңылыктар жана белектер болот. Заряд кетпей атканда ошондон Болуңуз, байке баратат. Авайлагыла. карма карап койгула эй. Качып тургула, качкыла. Айда карап койгулачы бир дагы.
Давайте сразу. Фонарик, фонарик. Без хлопушки. Камера есть? Камера. Приготовились. 3, 2, 1, начали. İçinde hiç kim kalmasın. Motor kamera. 85 bire. Düşünün. Düşünün. İyi. Načeli. Не ходим. И начали. Стоп. Еще раз. Ставим жол, еще раз, а? Приготовь. Буга чейгисин берип койсоң. Фокус бар эле, Оператор сен бияктан неге карап атасың? Начали. Стоп. Ага. Стоп. Не та эмоция, да, как будто такое? Есть. Стоп. Сколько свет нормально oldu? И айтып кала. Начали. Стоп. Ставим жол. И начали. Стоп. Качалга. Отходим. Качка. Kaçın. Можем без? Hey. Мотор, камера. Камера есть. Без хлопушки. И. Можем без? Да. И начали.